Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде чабыт көрсөтүүсү, аны мен Марат Төлөмүш уулу алып барам. 11 декабрда жалпы Кыргызстан боюнча конституцияны өзгөртүү боюнча референдум жана жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо болду. Шайлоонун жана референдумдун жыйынтыгы тууралуу, андагы кетирилген мүчүлүштүктөр жана жетишилген ийгиликтер тууралуу бүгүн сөз кылмакчыбыз. Студиябыздын коногу укук коргоочу, референдумга каршы үгүттөө тобунун башчысы Рита Карасартова, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, орун басары Абдыжапар Бекматов мырза жана мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Эржигитов Мелис мырза. Саламатсыздарбы? Алгачкы суроом Рита айым сизге. Конституцияны өзгөртүү боюнча референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттү. Кандай кемчиликтер кетти? Добуш берүүдө эмне мүчүлүштүктөр болду? Добуш берүүгө чейинки даярдык жөнүндө кичине айта кетким келет. Теледен дайым өзүңөрдү теңшерип алгыла деп биздин укуктарыбыз жөнүндө ушундай маалыматтар кетип атты. Анан элдердин баары теңшергенди үйрөнүшүп, бири-бирине көрсөтүшүп, монтип теңшерсе болот экен, мындай болот экен деп жакшы эле жүрүп аткан. Анан мынакей шайлоого 2 күн калды дегенден кийин элдер мен өзүмдү таппай атам. Мен башка участокко кетип калыптырмын деп, мисалы бир бала айтты, мен өмүр бою Ленин районунда жашагам. 26 ноябрда эле теңшергенде бүт баары толук болчу. Шайлоого 2-3 күн калгандан кийин бир досума көрсөтүп атып эле, мына моментсең эле чыгат, өзүңдү монтип теңшерип ал деп көрсөтүп атсам эле, өзүм таптакыр Свердловский районунун бир башка жагына шайлоого, мен дагы папам да ошол жака түшүп калыптыр дейт. А мамамдыкы ошол эле жерде калыптыр дейт да. Анан Борбордук ГРС мамлекеттик каттоо кызматы жооп берет экен, аяка чалса 2,5 миңден ашык болсо биз башка жака которобуз деп. Анын не кажети бар? Ленин районунда жашап аткан адамды Свердлов районуна которуп, и ошону мындай шайлоого чукул жасагандан эмне эмеси кажети бар экенин билбейм. Мен муну атайлап жасалган оокат деп эсептейм. Дагы бир жумгалдан бир киши чалды, биз баарын теңшергенбиз. 1600-гө жакын шайлоочубуз бар болчу, баарын бир сере караганда ооба ошол киши бар деп баарын бир сере караганбыз. Шайлоого жакын калганда 1200 эле калыптыр, 400-өнү башка жактарга ыргытып ийишиптир, эмне себептен андай болгон деп ал дагы кат жазды. Мамлекеттик кызмат каттоо кызматына анын каты деле барат болуш керек. Мен ойлойм, ушундай кишилер көп болду. Өзлөрүн же спискадан таппай, же бир нерсе болуп калып, биометрикамды тапшыргам, ушул жерден дайым шайлаган болчумун депчи. Эгер буга атайлап мындай жакшы баа берип туруп, ушунун негизинде кылмыш ишин козгоп туруп, мамлекет аягына чейин чыгарып, жоопкерчиликтерди жакшынакай кылып тарттырбаса, анда биз муну деген атайлап жасалган азыркы бийликтин Сарпашев менен биригип алып, атайын ошол жака барып сен ушуну аткарасың дегенге чейин барганга биз даярбыз. Анткени себеби Борбордук шайлоо комиссия менен чогуу ушу каттоо кызматы дагы элдин эртеңки күндөгү шайлоого болгон ишенимин чогуу арттыра турган органда. Бирок тилекке каршы чыгып алып туруп, меники баары жакшы деп коюп эле кетип атканы бул аябай өкүнүчтүү нерсе болуп атат да. Рахмат. Шайлоодогу техникалык мүчүлүштүктөр шайлоочулардын нааразычылыгын жаратты. Тизмеден өзүн таппай калгандар, биометриканы аныктоочу жабдуулардын иштебей калышы, электрондук үкөктөрдүн бузулушу жөнүндө өксүктөрдүн айынан жер-жерлерде кезек күткөндөрдүн да катары калыңдап турду. Буга ким жооп берет? Сиздерби же мамлекеттик каттоо кызматы? Мамлекеттик каттоо кызматы шайлоодо 2 чоң ролду ойнойт. Биринчиси тизмени тактап туруп, анын калыбына келтирип туруп, борбор шайлоо комиссиясына өткөрүп берет. Экинчиси шайлоо күнү идентификацияны жүргүзөт. Мына Кыргызстандын тарыхында мына 3-чү жолу идентификациялык, биометрикалык идентификациялар колдонулду. Бул абдан ийгиликтүү болду. Биз үчүн Кыргызстан тарыхында 1-чи жолу чыныгы адамдардын шайлоого болгон кызыкчылыгын көрсөттү. Канча киши келет? Бирок мындай техникалык мүчүлүштүктөр шайлоочулардын нааразычылыгын жаратып ошого келет. Эми бул жерде мындай да 10 литр сууну 100 грамм суу булгайт да. 10 литр таза сууну 100 грамм ылай суу булгап салат таптакыр. Бирок ошол 100 граммдагы Кыргызстан жарандары да өзүнүн добуш берүүсүн 95% биздин техника республика боюнча стабилдүү иштеди. 95%. Бишкекте 204 участок бар. Анын 24-түндө проблема болду. Ал проблема убактылуу болду. 5 мүнөттөн жарым саатка чейин ар кандай сбойлор болду. Биз аны аныктадык, изилдедик. Ал адамдык факторлор болуп чыкты негизинен.
туура эмес камераны фокусировать этип койгон, туура эмес сканерди кошуп алган, сканерге паспортты сканировать этип атканда бир эле жолу бассаң жетиштүү, компьютер аны өзү тандап окуп алат. Бир жолу баспай 2-3 жолу басат компьютерга. Бул жоопкерчилик, эми окутуш керек эле муну. Бул жерде ушул операторлордун, айрым бир операторлордун ушундай билим деңгээли тилекке каршы кичине төмөнүрөөк болгондон болду. Ошого байланыштуу айрым жерлерде ушундай мүчүлүштөр болду. Бирок бул массалык характер болгон жок. Баткен облусу боюнча, Нарын облусу боюнча, Ош облусу боюнча биз сурап чалып билип турдук, техника стабильно иштеп атты. Бишкекте 24 участок болду проблема. Кайра ошол эле участоктор 3-4 жолунан чалып атты. Чек чыкпай калып атты, кол өтпөй калып атты деп ушул 24 гана участок болду. Бизде 110 участок бар. 100% идентификация болду. 800 киши келсе, 800 кишинин тең манжасы менен окуп чыгарып берип атты. Менде бул жерде бүт бары бар. Мен аны азыр бул айтып, эфирде кайсы участоктор кандай экенин айтып отурбайм. Бүт бары 100% идентификация болгон участоктор бүт бары бар. Мен керек болсо беребиз, анын бүт барын маалыматтарга өзүбүз да мына бүгүн жыйынтык чыгарып атабыз, анализдеп атабыз. Негизинен бардык жерлерде үзгүлтүккө бир дагы оборудование учураган жок. Бир дагы шайлоо комиссиясы токтоп калган жок. Бир гана Ивановкада 70-94 участогунда ал дагы адамдык сапат, адамдык фактордун айынан болду. Жапжакшына иштеп аткан ноутбукту кайра басып, перезагружать этип, эмнеге бу күйбөй атат деп, нервтенип, неме кылып, эл күтүп калды, бол эле бол деп, ошол оборудованияны ошентип иштен чыгарып алышты. Биз аны 1,5 саатта Бишкектен жаңы оборудование алып бардык. Аны ал жерде алмаштырдык. Ошол жерге 110 киши чогулуп калыптыр. Биз алга түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Туура түшүндү бизди. Элибизге чоң рахмат. Ошол туура түшүндү. Биз кирип баштадык. Алар шайлоо мурдагыдай каалабына келип, шайлоо аягына чейин жакшы чыкты. Рахмат. Абдыжапар мырза, мына мамлекеттик каттоо кызматы биометриканы өткөзгөн жана тизмелери ушул тарапта. Анан сиздер шайлоону өткөзгөн тарап катары бул мүчүлүштүктөр сиздерге кандай таасир этти? Ыңгайсыздык жараттыбы? Бизге шайлоо комиссияларына жана шайлоочуларга аябай ыңгайсыздык жаратты. Мына азыр коллегам өзү айтып аткандай 100дөн ашык киши чогулуп калган экен деген сөздүн өзү бул көп нерсе жөнүндө кабар берет да. Анан 95% иштеди деп айтып атат. Мен эми ушул макул эмес жерлеринде айтып анан биз башка темага өтөйүн. 95% иштеп аткан болсо, анан Бишкек шаарында 204 шайлоо участка болсо, 24-үндө сбой болуп атса, кандай 95 болот? Жок, мен жалпы республиканы айтып атам. 2380. Мен дагы ошол бизге келген, биздин колл-центрдин иштегени, биздин ар бир участкадан мага болгон телефон чалуулардан эле мен бир айтып берейин. Биздин муну эми биз техниканы, аябай техниканы зордоп иштетип коюп деп биз жалпы системага жооп беришибиз керек. Бул техниканы мактап, адамдарыбыз билим сапаты начар экен деп, ага шайлоочулар же шайлоо дайындалган шайлоо күнөөлүү эмес да. Биз ошол техниканын жетишпеген жерлерин мына Борбордук шайлоо комиссиясы атайын график менен 20 күн, шайлоого 20 күн калгандан күнүгө ар бир шайлоо участкада тест жүргүздүк. Бүт эң акыркы мына шайлоо, эртең шайлоо деген күнү 98%ке чыктык. Техниканын сбой болбой иштегени. Ошондой кылып алып барыш керек эле. Ошондо биздин жанагы сиз айтып аткан, биз ушу жаман деп аткан операторлорубуз күнүгө 10 күн, 15 күн иштегенде колу машыгат эле. Эч ким бир илимдүү болуп же бир техника менен мамиле кылып көргөн эмес. Биз бара ушинтип үйрөтүшүбүз керек эле. Бизде негизги ушундай бир техника менен мамиле кылууну, башка нерсени үйрөткөн бир мындай система кыла албай калдык, менин оюмча. Анан эми комплект болуп ушул шайлоону өткөргөнүнө шайлоочулардын тизмеси. Мисалы, Ош шаарынан бир шайлоо участкасынан мага чалды 401 кишинин Нарындын бир айылынан алып келип 401 кишини коюп коюптур. 401 киши. Мен мамлекеттик каттоо кызматына мен азыр аны даярдап атам, аны берем.
Андан сырткары Бишкек шаарында Маматжан деген жигит чалды, мен андагы өзүм жазып койгонмун. Үй бүлөсүндө 6 мүчө бар экен. Жер үйдө турат экен. 6 мүчөсү 5 шайлоо участкага бөлүнүп калыптыр. Мурда парламенттик шайлоодо былтыркы жылы биз бир эле жерге барганбыз, өзүбүздүн жаныбызга барганбыз деп. Анан жанагы шылтоо 2,5 миңден, да 2,5 миңден ашпаш керек шайлоочулардын саны. Бирок жанындагы шайлоо участкага бөлүш керек да. Анан бирин Свердловко, бирин Аламединге, бирин башка жерге ыргытпай. Ошон үчүн биздин шайлоочулардын тизмесин түзүлүшүнө биз көңүл бөлбөсөк болбойт экен. Мынтип мисалы тиги башкара албай калды, бул түзө албай калды деген менен болбойт. Биздин мойнубузда ушул милдет болгондон кийин мунун сапатын, тизменин түзүлүшүнүн сапатын оңдомоюн. Биз бир жакшы учунча мына 3 жыл, 4 жылдан бери жакшы кадам ташталып, ушул шайлоонун жүрүшү, шайлоонун натыйжасына элдин ишеничин кайтарып аткан мезгилде, эгерде ушул бир техникалык себептер менен же башка бир себептер менен биз аны элдин тескери бурулуп кетишине биз күнөөлүү болобуз. Ошон үчүн биз шайлоону өткөрүүгө, даярдоого, анын жыйынтыгын чыгарууга жоопкер биз органдар, мамлекеттик органдар биз жооптубуз. Кайсыл убакта болсо дагы. Биз бардык жагынан биз шайлоочуларга удобство, ыңгайлуу жагдай жаратып беришибиз керек. Ыңгайсыздыктан, мисалы ошончо очередте туруп, тизмесин таппай, оператор менен жөйлөшүп, алар менен жакалашып, барып бюллетень алгандан кийин кантип, мисалы 50 талапкер турса, 20 талапкер турса, 15 саясий партиянын тизмеси турса, кантип анан тандоо болот? Биз ээн эркин шайлоочуларыбызга тандоону түзүп беришибиз керек. Мен эми бир цифраларга токтолуп кетейин. Шайлоо, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жана бүткүл элдик добуш берүү, бул негизги мыйзамга өзгөртүүнү киргизүү боюнча, добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча азыркы биз мына 96%тен ашыкча биздин шайлоо участкаларыбыздан келген оперативдүү маалыматтардын, алдын ала маалыматтардын негизинде биздин жалпы тизмеге киргизилген референдумдун катышуучуларынын 42,9% келип добушун беришти. Ага коюлган маселеге макул деген шайлоочулардын саны 79,59% түздү. 15%дан көбүрөөк жарандарыбыз документтин кабыл алынышына өзгөртүүлөргө каршы деп ой пикирин билишти. Региондор боюнча ар түрдүү, эми анын ар бирин токтолуунун кажети жок. Рита айым, мына 2010-жылы кооголаңдуу убак болуп турган учурда жалпы шайлоочулардын 72% катышкан экен да. Анан бирок бул жолкусун стабилдүү акыбал, тынч, бирок шайлоочулардын 42% гана келди. Бул калктын, шайлоочулардын референдумга шайлоого болгон кызыкпастыгын көргөзөбү? 2010-жылы аябай ичинде кооптуу маселе болгон, анан биз батыраак укуктук жолго түшөлүк, биздин ар бирибиздин добушубуз ошол укуктук жолго түшкөнгө, батыраак кандай бир өнүгүүгө деп ишенимден болгон элдер чын эле. Анан ошол жана конституциялык кеңешменин мүчөлөрү бөлүнүп алып туруп бүт региондорго түшүндүрмө иш жүргүзүп кеткен да. Конституциядын бул негизги неме, мындай кылыш керек, тиндей кылыш керек деп. Мында бир дагы коомдук угуу өткөзбөй, телевиденияга анча ушуну түшүнбөгөн, алдамчылык бир маселелерди чыгарып алып, жана бир жыныстуу аркылуу келет. Көп кишилердин баары кыжыры кайнагандан эле мен барбайм дегендер да көп болуптур. Кээ бирлери эмне конституцияга каршы да добуш берсе болобу дегендер да болду да. Мына бизге мыйзам боюнча убакытты борбордук шайлоо комиссия бөлдүрүп берген. Анан бөлгөндө бүт биздин телеканалдардын баары биз ушунчалык эмелерибиздин баарын мындай калыптантып койгонбуз, убактыбыз жок. Бир 25 мүнөт бере алабыз деп туруп, саат 12ге жакын бир жарым саатын беришкен. Ошондо макул каршы топ 15 мүнөттөн сүйлөп эле ошону менен тым болуп калатканбыз. Жана ой ордоо деген чоң передачалардын баарын эле өзлөрүнүн эле эксперттерин алып келип алып эле аябай кыйратып атабыз деп эле сүйлөштү. Элдин көбү эмнени өзгөртүп атат, эмне керек? Мына даже жап-жаш балдарыбыз кетип баратканда көрсө деген биз деген ушундай үйдүн туруктуулугуна берип аткан турбайлыкпы деп ушунчалык несин бир тарапка бууп туруп, мындай эки салмактуулук кылган жок да. Анан ошондон улам деле элдер деле өмүрүндө эркекке үйлөнөм деген алар үчүн көйгөй болбосо,
эмнесин өзгөрүп атканын деп мынтип калтырып койду да. А негизи биякта баягы бийлик бутактарынын чоң узурпацияга кетип атканын, ат салышуу болуп атканын эл деле түшүнгөн жок. Анан буга кошуп көчөкү шайлоонун дагы мүчүлүштүктөрүн айта кете турган нерсе, кагаздары аябай жука, а маркерлери аябай мындай сууланган маркерлер болду да. Ошондо эң чоң принцип бул баягы жашыруун, анан мажбурлоо жок, өз эрки менен келиш керек деген эки принцип бар да шайлоого. Анан биз көбүнчөсүн жергиликтүү шайлоолорго көп көңүл бурган жокпуз. Ошо Бишкектен студенттер жергиликтүү кеңешке шайлоого барышпайт, бирок референдумга добуш бере турган укугунан ажырабасын деп аябай бир топ ушундай кошумча участкалар түзүлгөндө ошол жака байкоо жүргүздүк. Анан сүрөттөрдү четтен тартып эле Facebookка илип аттык. Анан ошо Москвада иштеп жүргөн бир кыргызстандык бала жазып коюптур. Мен окуп атканда биз эркин эле өстү керек, кыргыз элим ушуга жетип калдыкпы депчи. Баары баштарын салып алып, ушинтип эки-экиден, үч-үчтөн болуп алып туруп, жөн эле солдатчарда киргизди дагы. И ошол жерден маркер менен коюп атканда экинчи тарабын мынтип салып аткан күнү дагы макул жок экени билинип турган нерсе да. А декандар аркында жакта эле көрүнгөн жакта эле мынтип турушат. Сиз кимсиз? Биздин декан дейт. Наблюдательдерге давай чыгаргын, эмне кылып чыгарсаң да деканды чыгаргын, ал борбор тиги шайлоо комиссиянын мүчөсү болбогондон кийин деп урушуп атып араң чыгардык дейт да. Сүрөтүнө да тартып алдык. Биз ал участканы аннулировать эткенге алып бардырабыз да. Бул баягы мажбурлоо да. Студенттер дейсе, эмне кыласың, көзүңдү чуккун деп койсо эле бүттү, ал барып кое берет. А каршы боло турган нерсени тиякта мынтип көздүн кыйы менен карап турса, эч ким эркин шайлай албайт да. Ошон үчүн муну биз аябай сонун өткөздүк, ушундай элдерибиз ушунча жакшы келип берди, момундай тынч өттү деген бул баягы элдин ишеними бар болсо, бизден көп нерсе зависит эте турбайт деп көчө келишмек да. Көбүнчөсү билгенин кылат деп. Абжапар мырза, мына мыйзам бузуулар боюнча шайлоодогу ушу маркердин кагазда белгиленген ордунун кайта артынан көрүнүп калышы боюнча дагы сындар айтылып атат. Анан негизи эле бул шайлоо жүрүшүндө канча талапкер же болбосо партия мыйзам бузгандыгы үчүн шайлоодон четтетилди? Жандай учур болгон жокпу? Биринчиси жана маркер боюнча айталы, бул сканерден бери шариковый ручка менен бизге деле мындай арзан болот эле шариковый ручка менен. Бирок сканерден өткөзгөндө сканердин бетин булгап коет экен, бат кургабайт да ал эми бир топко чейин. Маркер болсо бат кургайт экен. Бирок шайлоонун жашыруунduгу ошол мезгилде көбүрөөк кармап эметип койгон болсо сыртка артына көрүнүп калган мезгилдер болду. Биз бул боюнча иштешибиз керек. Бул биздин шайлоону уюштуруучулардын бир коюлган чоң маселелердин бири. Экинчиси, мыйзам бузуу боюнча кайсы партиялар четтетилди же талапкерлер? Себеби Жалал Абадта КСДП боюнча чоң чуу чыкпадыбы? Эми шайлоодо ушундай ар түрдүү пикирлер айтылып, шайлоо комиссиясы бул коллегиальный орган. Ушундай маселелер болду, чыгарып салуу боюнча, кайра ордуна коюу боюнча айрым бир талапкерлердин регистрациясы ушул соттуулугу аныкталып калып, чүйдө бир 2-3 жерде ушундай болду. А так негизинен шайлоого катышам деп регистрациядан өткөн саясий партиялар ушул 22 биздин шаарларыбызда добуш берүүгө шайлоо күнүнө катышып, шайлоого катышып, азыр эми тиешелүү өзлөрүнүн добуштарын алышты. Анан жана сиз айтып өткөн биздин электораттын шайлоого, референдумга катышуунун деңгээли төмөндүгү, мен дагы бир себебин айтат элем. Азыр мына биометрикалык маалымат менен жаңы автоматтык эсептегич урналардын жаңы технологиялардын киргизилиши буга дагы эме болду, себеп болду. Төмөн болгу деп айтпайлы, реалдуулукка жакындаганына дейли. Себеби мурда 10-жылы кошумча тизме деген бар эле. Кошумча тизмеде жок болсо киргизип өткөрчү эле. Анан бирөө үчүн бирөө добуш берген дагы айрым фактылар болгон. Ушундай колунан кармап актылар түзүлгөн. Ошолорго карап азыр эми бир шайлоочу бир добуш деген маселе боюнча дагы бул көрсөткүч жерлерде мындай төмөн болгону, бул саясий активдүүлүктүн төмөндөгөнү эмес, ушундай жаңы технологиялардын киргизилгени себеп болду. Мына өткөн жылы парламенттик шайлоодо бул биометрика биринчи жолу колдонулду, бирок жалпы кыргызстандыктардан чогултула баштаганына 2 жылдан ашып же 2 жылдын аралыгы болуп калды. Анан эми ушул жылы да 2017 жылы өтө маанилүү саясий окуя турат, президенттик шайлоо. Анан муну дагы ушундай мүчүлүштүктөр менен өткөрүп, элдин нааразычылыгы жыра албайбы? Себеби эмдиги жылгы убакка чейин даяр болуп каласыздарбы?
Мына айта кетүү керек, 2015 жылкы парламенттик шайлоодогу техникалык мындай кемчиликтерге салыштырмалуу референдумда 2 эсе аз болду. Тизме боюнча дагы суроолор 2015 жылдагы парламенттик шайлоого караганда 2 эсе аз болду. Бул деген тизме барган сайын тазаланып, такталып жатат. Буга чейин тизменин тарыхын билсек, буга чейин кандай болгон, анын төө чачың тик турат да. Абдан жакшы билет. Бирок биз ошону жоёлук деп ушул биометриканы киргизсек да. Ошонун айынан мына бул өзүнүн результатын берип атат. Шайлоо таза өтүп атат. Ошонун негизинде элдин чыныгы ким канча келет экенин көрсөтүп атат. Мына могу жерде референдумда 96-98 жылдары канча киши келип аткан? 96 киши, 96%, 96,6%, 86%, 86%, 80% мындай реалдуу өмүрүндө болгон эмес. Элди мына 91-жылдан, 94-жылдан бери алдап келаткан. Ушинтипчи, мына момча киши келди деп. Мына реалдуу показатель 42%. Балким ал учурда Россияда 1 миллион кыргыз жүрбөгөндүр. Жок, эми ал туура эмес, неме маалымат айтып атасыңар. Бул атайын көрсөтүлгөн, көтөрүлгөн маалымат да. Бул атайын элди алдап келген, ушинчеп абдан жакшылап кылдат үйрөтөбүз. Ар бири менен мындай индивидуально иштейбиз. Оборудованияларды дагында болсо жакшыртабыз, тестированияны дагы көбөйтөбүз. Мына убакыт аз деле калды. Мына 2017 жыл бат эле келип калат. Ошондуктан биз мына бүгүнтөн баштап, эртеңден баштап буга даярдыктарды көрүп баштадык. Мына бүгүнтөн баштап даярдыктарды көрүп баштадык. Бүгүн атайын ушул биздин мамлекет каттоо кызматынын жетекчиси тапшырмаларды берди. Атайын топ түздү. Операторлор менен иштеген өзүнчө бир топ, техникалык өзүнчө бир топ, ошол бүт боюнча, облус боюнча бөлүндү мына бүгүн эле. Ошо президенттикке карата даярдыктар боюнча. Анан дагы айтып коюу керек, 2017 жылы мына жаңы биометрикалык паспорттарды киргизип баштайбыз. Ошол биз ойлоп турабыз, аракет кылабыз, эгер бул абдан амбициялуу пландар, эгер иш жүзүнө ашып калса, 2017 жыл биометрикалык жаңы үлгүдөгү паспорттор менен өтүп калышы мүмкүн. Бул тизмени мындан да жакшыртканга жардам берет да. Бул биометрикалык паспорттор менен баягы прописка маселеси да азыр учурда кыргызстандыктарда көйгөй жаратып жатпайбы? Пропискасы жок. Көптөгөн шайлоочулар өз добушун берген жок. Ушул биометрика менен пропискасы жок эле добуш берсе болбойбу? Ушундай маселе каралса. Жок, эми сөзсүз түрдө биометрика бериш керек, анан ID карточкасы болуш керек. Бул мыйзамдын талабы. Биометрикада мисалы үчүн оштон деле добуш берсе чыгып калат да, туурабы? Добуш берди депчи. Жок, ал сиз жанагы келечектеги планды айтып атасыздар да, ал аны жасаса болот. Ушул канча жылда ишке ашат? Биз мына биздин биометрикалык паспортко биз 2,5 жыл коюп атабыз толук камдуу киргизүүгө. Бул толук камдуу киргизгенде электрондук өкмөттүн бир гана бөлүгү ишке ашырылат да. Жана сиз айтканга ал биз ойлоп атабыз, эмки балким президенттик шайлоого ошондой болуп калышы мүмкүн, ыктымал. Муну эми пландаштырылып атат да. Бирок мында абдан чыгашалуу болот экен, каалаган жериңден шайлоо. Каалаган жериңден шайлоо өтө чыгашалуу болот экен, өтө чоң инвестиция жумшаш керек экен буга. Аны да изилдеп көрдүк, карап чыктык. Ошондуктан мына биринчи биометрикалык паспортто ийгиликтүү киргизип алалы, сапаттуу. Кийинки балким президенттик шайлоого жанагындай каалаган жерден шайлоо берүү дагы мүмкүнчүлүгү ачылып калышы. Абдыжапар мырза, мына көчө борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы саат 2-деги берген маалыматында 13% эле, бирок 2 сааттын ортосунда эле 16:00 30%дан ашкандыгы билинди да. Анан эмнеге бул кармалып отуруп дароо секирик жасады? Саат 2-ге биз алган эмеспиз, саат 1-ге алынган. 1-деги маалыматты саат 2-де биз ар бир участкадан саат 1-де алганбыз да. Анан саат 2-де озвучить этти. Анан менин оюмча эрте менен бардык жерде очередь эле. Көпчүлүк экен. Мен деле өзүм катталган жерге келип карасам, аябай эл көп экен. Кетип, анан саат 3-төн өткөндө келдим. Аздап калган экен. Анан келип добуш бердим да. Анан көпчүлүк убакта эми базар күн, элдин баары базарга барат. Элдин баары, мисалы, көпчүлүгү ошо баягы убакытты дагы карап, ошол убакытка келсе керек. Өз негизи эле шайлоонун канча жылды биз мындай бир тажрыйбабыз бар. Эрте менен бир напылов болот, анан кечинде ошондой болот да. Ошон үчүн менин оюмча бул саат 1-деги көрсөткүч мисалы 13-14% болсо, кийин
келип кечки саат 8-ге бул мисалы 40%-тин тегерегине барганы бул мыйзам ченемдүүлүк көрүнүштү эсептейм. Сиз бир канча жылдан бери Борбордук шайлоо комиссиясында иштейсиз, мурда да иштегенсиз. Анан бул жолку шайлоо менен мурдагыларды салыштырып кетсеңиз кыскача. Мен сапаты боюнча элдин саясий маданиятынын мурдага салыштырганда жогору экендигин баса белгилегим келет. Анткени шайлоо процессинин катышуучулары дагы азыркы кезде мисалы шайлоону өткөргөнгө, таза өткөзгөнгө, шайлоочулардын тизмесин түзүүдө, биз шайлоонун жыйынтыгын чыгарууда ушундай жардам берди деп айтсак болот. Саясий партиялар, талапкерлер ушундай бизге көп нерсени подсказка кылды, көп нерсени биз кемчилдигибизди көрсөттү. Граждандык биздин коомчулуктагы ушундай бизге шайлоонун таза өткөрүлүгүнө, башка мамлекеттеги мындай бир үлгүлөрдү алганга бизге аябай көп чоң жардам берди. Анан ошонун негизинде мына чет жактан келген байкоочулардын дагы бизге берген баалары, бизге берген ушундай корутундалардын негизинде массалык маалымат каражаттары аркылуу биздин элибиз да көрдү. Биздин ушул тандап алган модель, эгерде биз ушун анча-мынча жанагы техникалык сбойлорду, башка нерселерди четтетип биз жолго сала алсак, бул үлгүлүү модель болуп эсептелет. Ошон үчүн мен сапаты жагынан дагы биздин тандап алган системабыз дагы жакшы система деп мен ачык айта алам. Рахмат. Ритайым, мына сиз жалпылап өткөн референдумга жана шайлоого өз бааңызды берип кетсеңиз. Мен ушул шайлоодо баягы 2005-жылга кайра түшкөндөй өзүмдүн ичимден ошондой болдум. Анткени себеби мен өзүм жогорку окуу жайда иштегем. 2005-жылы Бербет Акаева өтүп атканда кандай куугунтук алынсак, бунда дагы референдум боюнча так ошондой куугунтук алындык. Эң чоң өкүндүргөнү биз кантип таза ойлонгонду, эркин ойлонуп, эки маалыматты алып алып, жыйынтык жасаган жаштарды тарбиялайбыз. Эгер биздин окутуучу профессорлорубуз жөн балдарды мындайынан алып эле сен чык, сен сүйлөбө деп кыйкырып отурса, аябай өкүнүчтөмүн. Биз билим берүү тармагын аябай жаман деңгээлде калтырган экенбиз дагы. Ушул саясат, реформа, конституция бизге мешать этип атат деп отуруп, келечегибизди таптакыр унуткан экенбиз да. Биздин бүгүн билим берүү тармагыбыз дагы көчө ушинтип баштарын жерге салып алып барып эле мугалимдер айткан птичканы коюп чыгып кетип атканы бул аябай чоң өкүнүчтүү. Биздин эртеңки күн кимдин колунда, кандай балдардын колунда болот деген аябай ушундай бир след калтырды. Мен 2 күндөн бери ушу келечекте жаштарыбыз кантип чоңойот, эмне болот деген ойду кечке ойлоп жүрдүм. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн чабыт көрсөтүүсүндө кечеги өткөн шайлоонун жана референдумдун жыйынтыгы, кеткен кемчиликтер жана жетишилген ийгиликтер тууралуу сөз кылдык. Студиябыздын коногу укук коргоочу, референдумга каршы үгүт тобунун башчысы Рита Карасартова жана Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абджапар Бекматов мырза жана мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Мелис Эржигитов болду. Келип маек бергениңиздерге чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.